Ассаламу алейкум ардактуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 31 январы күнгө жекшембе. Биз бүгүн Кара Суу районунун Мада айыл өкмөтүнө караштуу Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын сыртында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон Учкун мал базарындагы жалпы мал жандыктардын баасын билип чыгабыз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Кайсы канал бу? Учкун медиа. Медиа. Алгач биз ат базардан баштайбыз, туугандар. Урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, мына бука базардын астында, бука базардын мына үстүндө мындай бир тараза бар экен. Бодо малдардын, жандыктардын немесин, весин, оордугун өлчөй турган мындай бир тараза бар экен. Сатардан алдын ушуга, алардан алдын түшүрүп, малыңыздардын канча килограмм чыгар экенин билсеңиздер болот. Мисалы мен чыктым таразага. Бул жерде ошол электрондук цифралык көрсөткүчү көрсөтүлүп турат. 58,5 дейт. Мынакей. Ушул жерге малыңыздардын жалпы салмагын тартып сатсаңыздар ачык болот, реалдуу болот. Алган адамдагы, саткан адамдагы утулбайт, Мынакей. Жанында букалар. Я. Үйүнө артага тарта беребиз, мал берип айтпайбы? Бул көчмөбү? Көчүп сатсага болот. Бул көчмө тараза экен, Көчмө тараза экен. Эгер үйүңүздөрдө малдар, букалар болсо, салмагын билгиңиздер келсе, заказ кылсаңыздар, ушуну көчүрүп апарып, үйүңүздөргө барып тартып келет экен. Ошончо малды бияка алып келип отурбай, Номериңизди айтпасаңыз, туган. 0501 501 менен 35 85 75. Сартан бери бир экон тарттыңыздар. Мисалы, бир буканы тарттыңыздар, канча чыкты? Бирөө. Бир буканы тарттыгыла 343 килограмм чыкты. 343 килограмм чыгыптыр, Бирөөсүн тартсак 370 килограмм чыкты. Экинчисин тартса 370 чыгыптыр. Бул туура көрсөтөт экен да, значит, Граммдан бери көрсөтөт. Граммдан бери көрсөтөт дейт. Мына заманбап электрондук тараза экен, мына цифровой экен. Нол жерге малыңыздарды алып кирип, нарыктан чыгабы? Наркы жагыдагы эшик ачылат экен, ошол жактан чыгып кетет экен, туугандар. Мына ушундай, эгер тараза керек болсо, номерин айттык. Ошол номерге чалып, чоң бир ферма иштетсеңиздер, мал чарбасында иштесеңиздер, үйүңүздөрдө малдар көп болсо, салмагын билгиңиздер келсе, апарып, заказ берсеңиздер, барып тартып берет. Жана ошондой эле Учкун мал базарына келсеңиздер, сатардан алдын аларман салмагын билели десе, ушул жерге алып келип тартсаңыздар болот. Жайгашкан жери мына мал базардын үстүндө, мына не дейт эле мынаны? Навестин тагында. Навестин тагында мындай. Мына ортолуктун оң жагында экен. Мына ушундай, туугандар. Мына ушул үй жөнүндө маалымат беребиз, туугандар. Мына канчанчы туңгуч торпогу? 4-түнчү торпогу экен. Эркек окшойт, Ургачыбы? Ургач экен. Мунун канча литр сүтү бар? 10 литр сүт берет экен. Базардагы эң бийик, эң сөөгү чоң, мындай сөлөкөттүү экен, ошон үчүн тартып коеюн деп чечтим. Мунун пародасы белгисизби? Жок, өзүбүздүн малы. Өзүбүздүн кыргыздын эле малы дейт. Аралашканбы, балким, билбейт экен эсе. Пулу канча аба? 140 миң сом кеми бар дейт. Басын базар канча берди аба? Патолог базар канча берди? Aka, surata har xil surata aka. Necha pul deyapsiz aka dedingiz? So'rag'ay. Yo'q, bo'ladiganini aytyapsiz bizga. Torpoq qanchachi dedingizlar? 4-chi. 4-chidan. Бул жакта аябай мындай желини чоң, көп 10 литрдей сүт берген уйлар экен. Мына үй кимден аба, сизденби? Менде. Бул желин чоңго канча литр сүт берет?
литр сүт береді. 10 литр сүт берет. Қанша мына торпақ ушунук, а? Эркек бургачы. Бургач торпақ экен. Кайсы порода бул? Швед, а? Швед. Шведский породадагы уй экен. Пул канча деп атасың? 120 миң сом дейт. Мынаке. Желинин байкасаңар болот. Базарга канчага сурады ава? Потолок. 110 сурадыбы? Берип бербедиңиз банан? 110 миң сом сураптыр, бирок бербепти. Нол, кимден? Ушул баболда азыр. Буну канча деп атат? Мен бар у. Азыр өздөрүнөн сурап көрөлү. Кимден мына? Болан тарты. Мына ушул уй соода болот атат. Баа болуп атат туугандар. Бүттү, канчага сатылды? 88.500-гө сатылды. Өзү. Өзү? Торпоо кайсы экен? Торпогу жок. Мени тактып койду. Торпоо жок экен, бирок саны окшойт, а? Желиндер кирсип турат, торпоо көрүнбөйт, бирок жанында 88 миң сомго сатылыптыр ушул. Мынаке. Собат. Мына туугандар. Ушун менен биз жыйынтыктадык, эми Бука базарга кетип атабыз. Эми бир аз жашыраак букаларга өттүк. Ассаламу алейкум, таксыр. Канча жашар бука? Я. А? Канча жашар бука дейм? 1,5 ата. 1,5? Пулучу? Бул 60. 1,5 жашар бука дейт. Пулу 60 миң сом дейт. Кеми бар. Кайсы канал? Медиа. Сиздики чаба? Канча жашар? 1,5 жашар. 1,5 жашар. Пулучу? Бул 60 миң. Пулу 60 миң сом дейт, жашы 1,5 жашар. Ушулар сурап көрөт. Ассаламу алейкум, кам. Канча жашар бука бул? 1,5 жаш ба? Пулучу? Канча берет ай? А? 1,5 жашар дейт, пулу 70 миң сом дейт. Сиздики чаба? Канча жашар бул? 1,5 жашар. Бул деле 1,5 жашар. Пулучу? 65 жашар. 65? 65 миң сом дейт пулун. 1,5 жашар экен. Ассаламу алейкум, ага. Алейкум ассалам. Жашы канча мунун? Жашы 1 жашар. А? 1 жашар. Пулучу? Кандай турсаңыз? Бул 60 эле деп атам, кем бар. 60 миң сом кеми бар дейт ушуну. Я мешай кладка ба? А. Машина сұрап көрелікші. Қандай өкам? 70 миң сом бұ, жашычы? 70 миң сол? 1 жаштан өткөн бұқа, 70 миң сом дейді. Кеми бар албетте. 75. Я. Эко бир бе? Жашы қанша бұның? 1 жашар болуп калды. 1 жашар болуп калган. Коркоп, басычы?